Бүгін biz musulmandардың жаңы doğru жөнінде сөз қыламыз. Бұл doğru İslam тарихын үйренім дегендерге изилденіп бүткіс bir мұхит, изилденіп бүткіс bir жаңылықтардың қампасы. Анда biz musulmandардың Худайбия келішінен кейінгі өнігу жараянына bir сарасеп салалы. Hudaybiya kelişimini izildeyen adam, Hudaybiya kelişimi kapırlardan jеңилүүсү экенин байкайт. Анткени буга чейин Мекке мушриктери, Курайыштар дегеле капырлар мусулмандарды күч катары эсептеген эмес. Аларды теңин алган эмес. Каалаган жеринде басмырлап, каалаган жеринде аларды кордоп, өлтүрүп, керек болсо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды да өлтүрөбүз дегенге чейин баргандар. Бүгүн мына ушинтип аларды тең ата күч катары, алардан коркуу менен эсептешкени мына ушул келишимде байкалып турат. Демек, бул капырлардын ушул келишимде мусулмандарды тең алып, аларга шарт коюусу, аларды саясий жактан мусулмандарды тан алып, алардан тан алуусу менен жеңилгендигин далилдеп атат. Бул келишимдин негизинде убактылуу болсо да тынчтык орноп, мусулмандардын дааватына толук мүмкүнчүлүк ачылды. Худайбия келишими ислам өнүгүүсү жаңы тепкичке көтөрүлдү. Бул келишимдин негизинде күрөш талаасынан Курайыштар четке чыгып, бедуиндер менен жөөттөр мусулмандарга ачык согушууга даай алышпады. Бул тынчтыктан пайдаланып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дин жайылуусун эл аралык деңгээлге көтөрдү. Ал элчиликке жөндөмдүү сахабаларын чектеш турган падышалыктарга атайын кат менен жөнөтө баштады. Бирок ал учурда мына ушул мөөрү жок каттар кабыл кылынбайт экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атайын мөөр буйрутма берди. Ал мөөрдүн көзөнөгүндө Аллах, пайгамбар жана Мухаммад деген жазуулар бар эле. Айтмакчы, ал мөөр атайын күмүштөн жасалган шакектеле. Ошол кезде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мөөрүнүн изи бүгүнкү күндө чоңойтулган нускасында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга арналган экспозицияда оригинал катары сакталып турат. Төмөндө ошол элчилер, каттар жана падышалардын мамилелери тууралуу мисалдарды келтиребиз. Биринчи мусулман элчилери Хижраттын 7-жылынын 1-Мухаррам айынын 1-күнү жөнөтүлгөн деген кабарды Шейх Мансур Хури билдирет. Эфиопиянын императору Негус Асхама ибн Абжарга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын катын Амр ибн Умай ад-Дамри Негустун колуна тапшырды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Эфиопиянын императору Негус Асхама ибн Абжарга Аллахка ыйман келтирип, туура жолдо баратканга салам болсун. Андан соң исламды кабыл кыл жана сен куткарыласың. Исламды кабыл кыл жана Аллах сени эки эсе сыйлайт. Эгер сен жүз үйрүсөң, айт: эй китеп ээлери, бизге жана силерге тең болгон Аллахтан башкага сыйынбообуз. Ага эч кимди шерик жана Аллахтан башканы жетекчи кылбообуз тууралуу сөзгө келгиле. Эгер жүз үйрүшсө, биздин моюн сунганыбызга күбө болгула, деп кат жолдоду. Негуска барган кат бүгүнкү күндө сакталуу. Ал мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга арналган экспозицияда турат. Ошол бойдон сакталып, асыл нускасында коюлган ушул жерге. Ал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ырайымдуу жана мээримдүү Аллахтын аты менен, Аллахтын акыйкат пайгамбары Мухаммадка Негус Асхамадан сага Аллахтын ырайымы жана кечирими болсун. Аллах андан башка зат жок, ант ичемин.
Андан соң, ей Аллахтың елчісі, Иса алейхиссалам туралы айтқан қатыңды алдым, жана куәлік беремін, Иса алейхиссалам сен айтқандай, жана андан артық емес. Мен маға жөнөткөндөрүңдү алдым. Сенин сахабаларыңа, туғандарыңа урмат, сый көрсөттүм. Жана сенин туғандарың аркылуу ислам динин кабыл алдым, менин күбөлүгүмдү кабыл алгын деп кат жазып жооп кайтарат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Негустан ошондой эле Эфиопиядагы сахабалардын артка кайтуусуна жардам берүүсүн өтүнүгөн. Негус Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өтүнүшүн орундап, аларды Аравияга, Амр ибн Умайга кошуп, 2 кеме менен жөнөттү. Алар Хайбар жүрүшү аяктап калганда жетип келишти. Негус хижраттын 9-жылынын Ражап айында көз жумат. Бул тууралуу кабар Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Табук согушунда жүргөндө жетет. Жана Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул кабарды алар менен Негуска өзү жаназа намазын окуйт. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бийликке жаңы келген императорго дагы исламды кабыл кылуусу тууралуу кат жөнөтөт. Бирок жаңы император исламды кабыл кылганы же кылбаганы жөнүндө эч кандай маалымат жок. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Египеттин падышасы Муавкис Журайч ибн Маттага, Аллахтын кулу жана пайгамбары Мухаммадтан Коптордун падышасына, Аллахка ыйман келтирип, туура жолдо баратканга салам болсун. Андан соң исламды кабыл кыл жана сен куткарыласың. Исламды кабыл кыл жана Аллах сени 2 эсе сыйлайт. Эгер сен 100 үйрүсөң, бүт Коптордун күнөөсүн аласың. Айт, эй китеп ээлери, бизге жана силерге тең болгон Аллахтан башкага сыйын бообуз. Ага эч кимди шерик жана Аллахтан башканы жетекчи кылбообуз тууралуу сөзгө келгиле. Эгер 100 үйрүшсө, биздин моюн сунганыбызга күбө болгула, деп кат жолдоду. Алем бул кат мына ошол Мукавкиске жиберилген каттын өзү. Мына ошол бүгүнкү күндө атай адистер тарабынан ушундай бир сакталып калыптыр, керемет. Бул катты Мукавкиске Абу Балта жеткирет. Жана сага чейин да бул жерде бирөө өзүн Кудаймын деген. Бирок Аллах субхану ва таала анын 2 дүнүйөдө жазасын берип өчүн алган. Сен анын катасынан сабак ал. Өзүңдүн катаң менен бирөөгө сабак бербе деп катты тапшырат. Жана ислам динин насихат кылат. Мукавкис биз дин берилген, китеп берилген элденбиз. Алар христиандар эле. Жана биздин динден жакшыраак дин болсо гана кабыл алабыз дейт. Чындыгында Мукавкис христиан дининде, Инжилде андан кийинки дагы жакшыраак дин жөнүндө айтылбагандыгына ишарат кылат. Абу Балта алда билимдүү сахаба Муса алейхиссалам Иса алейхиссалам жөнүндө айтып кеткен дейт. Ошондой эле Иса алейхиссалам дагы акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламда айтып кетти дейт. Ошого карабай, караңгы Курайштарды кой, жөөттөр менен христиандар да бизге каршылык кылып атат. Биз сени христиандыктан кайт деген жокпуз дейт. Биз сени өзүңдүн пайгамбарың айткан сөздү бекем карма деп атабыз. А сенин пайгамбарың ислам жөнүндө айткан. Сенин пайгамбарың акыркы пайгамбар жөнүндө айткан. Сен пайгамбарыңа моюн сунуу сага парз. Муавкис, чындыгында мен бул пайгамбар тууралуу ойлондум. Жана анын ишинде жамандык таппадым. Мен аны адашкан бакшы же калпычы көз ачык дебейм. Анын жабыктан келген сырларды айтып жаткан сөзүндө пайгамбарлыктын белгилерин байкадым. Ошентсе да мен бир аз ойлоноюн, деп жооп берди. Өзү арабча жазганды билген катчысын чакыртып пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кат жаздырат. Ырайымдуу жана боорукер Аллахтын аты менен Абдуллах ибн Мухаммадка, Коптордун падышасы Мукавкистен сага салам болсун. Андан соң мен катыңды окуп, сөзүңдү жана чакырыгыңды түшүндүм. Мен пайгамбарды Шамдан чыгат дечелем. Мен сенин элчиге урмат көрсөттүм, жана сага белекке жакшы бөлөлөрдөн 2 күңдү, кийим-кечек жана мингени бир качырды тартууладым. Сага салам болсун, деп жооп кайтарат. Ал бул катка башка эч нерсе кошподу жана өзү динди кабылдаган да жок. Хатиб ибн Абу Балта Египетте болгону 5 күн туруп, Мадинага кайтып болгон ишти айтып бергенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал өзүнүн падышалыгы үчүн кабатыр болууда. Бирок ал аны сактап кала албайт, деди. Мукавкис тартуулаган
эки күндүн бирөөсүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларынын бирине өткөрүп берет. Ал эми Мария кыптыны өзүнө алып калат жана андан Ибрахим аттуу уулдуу болот. Ал эми көптөгөн белек бечкектердин баардыгын ошол жердеги сахабаларына бөлүштүрүп берет. Алардын ичинен болгону бир гана идишти өзүнө алып калып аны көпкө чейин колдонуп жүрөт, андан суу ичип жүрөт. Дулдул деген качыр 4 халифтен кийин Муавиянын дооруна чейин жашайт. Ал эми тауыпты пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менин үммөтүм курсагы ачмайынча дастарконго отурбайт, дастарконго отурса да тоюп тамак жебейт, демек оорубайт деп кайра өз мекенине кайтарып жиберет. Айтмакчы 661 жылы ошол кезде бийликке келген Муавия пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урматына, анын Ибрахим аттуу уулунун урматына Мария кыпты энебиз чыккан Египеттин Хафн айылын Харраж аттуу жер салыгынан бошотот. Жаңы доор мына ушундай керемет окуяларга бай. Эмки көрсөтүүдө биз мусулмандардын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мамлекеттүүлүгүнүн негизги кадамдарынын дагы бири Персия менен Византияга болгон каты жөнүндө сөз кылабыз.